Эми мына бүгүн сизди конок кылып отурам. Өзүмө дагы көбүрөөк кызык болгон суроолор менен баштасам. Мына азыркы күндө коронавирус аябай эле күч алып турган, жалпы эле Кыргызстан эмес, жалпы эле дүйнө аябай кооптуу абалда да, аябай коркунучтуу болуп жатат. Сиз кандай? Коркпой элесизби? Кандай даярдыктарыңыз сиздинчи? Коргонуп жатасызбы? Мындай тамаша жагы менен алып көргөндө же кыргыздын мүнөзүнө салып көргөндө биз кыргыздар башкача карайбыз негизи, ооруга деле бир нерсеге мындай бир мамилебиз башкачараак да элдерден тышкары. Илгери билем Кытайдан птичий грипп башталыптыр дегенде тиги тоок жанагындай ошо эмелердин эттерин жебеш керек. Птичий грипп келгенде ошондо бизде кыргыздар наоборот көбүрөөк жеп башташкан да. Эмнеге десе, бизге келгенче жеп алалы депчи. Ал кайсы убакта келет экенин, балким уже келип калыптыр деген неме жок. Кокой келгенче жеп алалы деп. Ансыгандай биз качан өзүбүзгө келмейинче, ар бир адам өзүбүз оорумайынча, ооруп атыптыр бирөө деп, тааныган бирөө гана ооруп калса, чын экен, бар экен деп айтабыз. Ага чейин мойнуна албайбыз. Кыргыздын өзүнүн жакшы ушундай бир мүнөзү бар. Анан же болбосо баягы ошол пандемия деп башталганда дагы тамаша кылып атышты го. Эми бизге коронавирус келбесе, Кытайда ооруп аткандачы башталганда. Бизге келбесе экен, келсе бизде тез эле таркап кетет. Себеби кыргыз өзү мындай бир меймандос же болбосо бир мамилеге жакшы эмеспи. Баланча тууган ооруп калыптыр, коем уят көрүп келели деп бара берип анан кийин жугузуп албаса экен дегендей болуп. Биз ар кандай көз караш менен карап атабыз. Азыр өзгөчө. Кээ бирөө өзүңүз айткандай саясат катары карай турган болсок, дүйнөлүк саясатка кыргыздар каалайсыңбы, каалабайсыңбы бар кошулушубуз керек. Себеби биз ошондо муктажбыз чоң мамлекеттерге. Эме акчалай жагынан болсо да, кайсы бир жагынан болсо дагы бизге ошол көз карандылык жагыбыз бар. Ошол себептен алар орусча айтканда диктовать эткен нерсесине биз да кошулуп, туура деп турбасак оор болуп калат деп, дүйнөлүк ушул саясатка дагы аралашып алган жагыбыз бар. Бул бир. Экинчиден, бизге ушул коронавируска баланча акча берилет экен дегенди айтпаш керек болчу. Алдыдан такыр ачпай эле коюш керек. Айтпаш керек эле. Аны бизге билдирбей эле өкмөткө эле айтып койсо болмок экен. Анан кийин биз аны алыш керек экен деп туруп, биз өрчүтүп ийебиз. Элдикинен да көп ооруну дагы эме чыгарып ийишибиз мүмкүн, бизде баланча ооруп атат депчи. Себеби дегенде андай акчаны дагы мындай бир коррупциялашкан өлкөгө дагы бергенди кээ бир мамлекет жакшы көрөт экен. Себеби дегенде кээ бир өлкө бар да, мисалы бир 200 миллион доллар акча беребиз десе, алар бере турган болсо 200 миллион доллар акча баланча цент бересиң дебедиңер беле, бербейсиңерби дейт да. Бизде андай эмес. Бир 5 миллионду алып калып тезирээк бере берчи биягын. Анан биягын өзүбүз чечебиз деген элбиз да. Ошон үчүн бизге акча бөлүп туруш үчүн дагы бир өзүнчө неме, мындай бир жолу оңоюраак окшойбу деп коем. Анан мындайын алып көргөндө башка мамлекеттер ошондой мисалы СПИД сыяктуу, туберкулез, ушул сыяктуу болгон бир оорулар деп коелу, жугуштуу оорулардын айыктырыш үчүн чет мамлекеттен бизге акча бөлүнүп турат. Кайсыл оор экенин айтпай эле коеюн, далили жок айтып атат деп да жүрбөсүн. Бирок Кыргызстанда 1-2 ушундай болгон оор, 2 оору менен биз көптөн бери ооруйт экенбиз. Себеби бизге ошол үчүн дайыма акча бөлүнүп турат экен. Аны алып туруш үчүн. Мен келгенде, биринчи коронавирус келгенде мен YouTube'дан, интернеттен айтып чыккам. Бул оору эгер жакшылап түшүнө турган болсок, биздин мурдагы ооруп аткан ооруларыбызды айыктыруучу дары депчи. Эгер ким кандай кабыл алса. Себеби дегенде биз көрө албас ичи таарлык, кыянатчылык, кайдыгерлик деген сыяктуу ооруларда ооруп калдык. Ушул оорудан айыктырыш үчүн, себеби күнүгө эртең менен туруп алып оокатта эле жүгүрөбүз, акча табабыз, бала бакырага деле көңүл бурбайбыз, балдар ата энеге көңүл бурбайт, тууган тушкан менен деле ишим жок. Ичкен жегенибиздин баары үйдө жок, талаада, кафе, ресторан, милдеттүү түрдө эле. Анан курсактын камы ошол эле тогуш керек, жакшы кийиниш керек, бирөөгө көрүнүш керек, бирөөнүн үстүнөн басынтыш керек, мактаныш керек. Ушундай бир ооруга чалдыгып калганбыз да. Ушул оору келгени жакшы болду деп айтсам,
кээ бир айтат баягы сен акмаксыңбы депчи. Бул Кудай Таала жөнөткөн жаман деп аткан нерсенин аркасында чоң жакшылык бар Албетте. деп айтылат. Пенденин көзүнө аябай кар жаап, суук болуп, түн эле укмуш болуп, эме болуп атса дагы аябай жаман болбоду деген менен ал жаз келгенде кандай гана сонун нерселердин баары аркасынан өсүп чыгып атат дегендей. Ар бир жаман деп айтылып аткан нерсенин аркасында чоң сабагы бар, ийгилиги бар. Ошон үчүн бул биздин коронавирус келиши, бул биздин элге дагы бир топ ысырапкерчилик, той топур, ушуга окшогон ысырапкерчиликтерден көзүн ачтырып, адамга 4 эле нерсе керек: тамак аш, кийим, унаа, үй керек болсо, ушо 4 нерсени биз напсибиз күчөп 40 нерсеге көбөйтүп алдык. Кийимди аябай көбүрөөк кийишибиз керек. Бирөөдөн кем кийип калсак настроениясы жок, келинчегиң ыйлайт. Кече күнү кийген көйнөгүн бүгүн кийсең кайсы болот? Ошого эме коом тарбиялап койгон. Курсагыбызды мына бир айдын ичинде ун сатып алып, май сатып алып, мындай эле эмеси ысырабыбыз жок эле жашадык деле эчтеке болгон жокпуз. Жок, биз бир күндө бул тамакты ичип, 2-3 күн тиги тамакты ичебиз деп дей берип, ушул эле курсагыбыздын эле кулу болуп калганыбызды дагы сездирип, мисалы, анан үйдү дагы өзүнчө, машинаны бир өзүнчө роскош кылып алып, ушуга өтүп алдык го. Ушуну ушулоору кичине мындай ойлонгула. Бул ашыкча нерсе, анда деле эмес, баалуулуктар бар, мындай үйгө отургула. Анан мечитке дагы мына барбай, үйдө дагы отуруп калдык го, Үйдө отуруп дагы үйүңдө дагы намазыңды оку, үйүңдөгү бири-бириңе болгон мамилеңди кара, үйгө да тамак жаса, үйдүн берекесин, үйдүн кутун көрсөт. Баягы анекдоттогудай болуп, кече күнү Wi-Fi өчүп калды эле, анан ата энем менен сүйлөшүп көрсөм жакшы эле адамдар экен деп айтты дейт бир ансарындай. Баягы көптөн бери таптакыр өзүбүзчө жашап калганыбыз деген үй бүлөнүн ордуна, улуу кичүү болуп, ушул нерселердин баарын кыскасы башка күндөр айтсаң жаман көрөт болчу. Түшүнгүсү келбейт болчу. Ушул нерсе келди. Анан эмне болду? Бир кичине бир аз болсо дагы Алла орнуна жиберип туруп, жана антип күнүмдүк өзү жүгүрүп жүргөн оокаттардан алыстатып туруп, өзүнө жакындатып койду.